13 округда 94 шайлоо участкасы бар. 13 округдагы жалпы жыйынтык жокко чыгарылды. Биз баягында айтып кеткенмин. Бүт мыйзам бузуучулук боюнча кайрылуулар, фактылар сөзсүз түрдө каралат. Мына өзүңүздөр азыр күбө болуңуздар. Туурабы? Социалдык тармактарда, кайрылууларда, айрыкча мына 13 округ боюнча өтө нааразычылык көп болчу. Туурабы? Мына азыр эми ынандыңыздар да. Борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан каралып атат. Объективдүү, мындай ачык айкын. Мына азыр биз отурумда ошол 13 шайлоо округундагы жыйынтыкты толугу менен жокко чыгардык. Жаңы шайлоо болот. Ошол катышкан 14 талапкер кийинки шайлоодо катыша албайт. Бир нерсени бир кылгандачы бир системдүү кылсак да, оюбузга келгенде эле шак киргизип эле мыйзам кылып эле анан өткүзө бербестенчи. Мына 35 жылдан ашты мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуду. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системна bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген балекет? Оюңарга келген эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Ана сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындайыңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура, бийик биз үчүн. Биздин туубуз бар, кыргыз тилибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Анын бардыгын биз сыйлайбыз. Бирок кичине системно подходить этели да бардыгына. Институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган ушунун бардыгы? Не ошол жерден баштабайсыңар бардыгын? Медиуста бүгүнкү күндө зоргодон зорго өтүп атат кыргыз тилге. Биринчи окутайлы бардыгын кыргыз тилгечи, анан кыргыз тилди талап кылайлы. Бишкекте балдарыңар, өзүңөрдүн балдарыңар бардыгы орусча сүйлөйт. Кичине биягында карайлы да. Анан кыйын болуп эле кыргыз тилди, кыргызча окугандар бардыгар ушу маселени көтөрүп атасыңар. Мен деле кыргызча билем, сүйлөйм, мен коркпойм эчтекеденчи, бирок башка улуттарды сыйлап коелу. Рахмат.